мен могу штраф боюнча айтып кетейин дедим эле. Мейли налогдун штрафы бар. Налогдукун убагында төлөбөй койсоңор пеня бар да, налогдуку. Бирок ушу машинанын штрафына мен такыр түшүнбөйм да. Налог автомобилдин штраф кылды водитель. Штраф үчүн 1000 сом төлөп атса, эмнеге кеч төлөгөн үчүн пеня кылат? Биз эмне мамлекеттен кредит алдык белек? Же силер банк болуп калдыңар беле? Силер акыркы убакта ушу мамлекет бийлик бутактары Акылбек Жапаров баш болуп, силер элдин канын жөн эле соруп атасыңар да. 30% бюджетниктердин зарплатасын көтөрүп коюп, Кыргызстанда 30% бюджетте иштешет да. 70% элдер өзү менен өзү жан багат. Ошолорду силер канын соруп, анан тигилердин айлыгын төлөп берип атасыңар да. Эч качан мындай бул жакшылыкка барбайт деп айтайын да. Неге зарплатаны кармаганда кечирээк 1-2-3 күн, бир жума кармаганда же ошол эле пенсияны, ошол эле пособияны айтайын. Эмнеге силер анда биз кечирип калдык, кечирип койгула деп пенясы менен төлөп бербейсиңер? Мен азыр ушу биздин мамлекеттен элдин жашоосун жеңилдетпей эле ушундай оорлотуп бартасыңар да. Бүгүн мен магазинге кирсем, эже ыйлайт да. Мен ушу магазин үйүмдүн ичинен ачкам. Мен өзүмдүн 4 үй бүлөбүздө 4 киши болсо, ушу 4өөбүз магазинди иштетебиз дейт да. Ошо менен биз жан сактайбыз дейт. Бирок тилекке каршы налог келип алып, мени күндө бир ар кайсы шылтоо менен штрафтарды коюп атат. Мен эмне бухгалтерминби дейт да. Мен ушинтип өзүмдүн жанымды багып аткан үчүн мамлекет рахмат деп айтпайбы депчи. Анткени мамлекет тараптан силер жумуш менен камсыздайсыңарбы? Бирде кетпесе тазалыкта жумуш бар дейсиңер. Анан өзүнүн жанын багып аткан элди жашоосун жеңилдетип коюшуларга жардам берели дегенин ордуна силер алардын жашоосун оордонтуп, кылып, оор кылып эле кыйнап, кыстап эле келатасыңар да. Мындай элдин карапайым элдин жашоосун мындай бир ачкиңерди чечип туруп карап көргүлөчү. Кандай жашоодо жашап атат. Элдер эртең менен туруп кечке чейин ушу балдарынын курсагын тогусайын деп иштеп атышат да. Бизде эч кандай пока жакшы болуп кетелек. Балким могу госслужащийлердин зарплатасы көтөрүп силердин жашооңор жеңилдеп калгандыр болушу мүмкүн. Бирок башка өзүнүн жанын өзү багып жүргөн адамдардын жашоосу оорлоп эле кетип бартат. Баарыбыз билгендей, бизде акыркы убакта ушу патентти жоюп, анан ИП кылып официально зарегистрировать эткиле деп биздин бийлик, биздин налоговый органдар катуу иштеп жатышат да. Бирок бир нерсени биздин бийлик унутуп калды окшойт да. Бизде өмүр бою соода кылып жүргөн байкелерибиз, эжелерибиз ушул бухгалтерский жагын жакшы билбейт экенин туура түшүнүш керек да. Азыр бухгалтерский жагын дегени менен ушу тажрыйбасы бар бухгалтерлер дагы азыр ушу электронный вариант жагына өткөндөн баары бир деле биртике болсо да кыйналып атышат. Анан өмүр бою соода кылып, магазинди иштетип, же болбосо комокту иштетип, же ысык сууна карабай дордойлордо иштеген, Орто Сайский рынокто иштеген Ош базар деги эле базарда иштеп өзүнүн соода кылып аткан биздин мекендештерибизди силер ушундай бир бухгалтер болбогула дагы өзүңөр налогду отчет тапшыргыла, патентиңерди жойгула, анан ай сайын отчет тапшырып турушуңар керек да. Еще и аны жөн эле оңой эле аны телефон аркылуу эле отчетторду тапшырып койсо болот дегениңер бул абдан туура эмес. Анткени мен өзүм бухгалтер болуп иштегем, өзүмдүн кесибим боюнча бухгалтермин. Анан азыр биз ушу атайын мектептерине барып, биздин курстар бар бухгалтерский, ошол жерден үйрөнөбүз.
ушу туура кандайынан заполнять этиш керек, кайсы жака кириш керек, кайсын басыш керек дегенчи. Аны эч кандай сотовый телефон аркылуу сдавать эткен болбойт экен. Мен өзүм ушу телефон менен бир отчету тапшырып көрөйүн дедим да, бирок такыр болгон жок. Аны отуруп алып, ноутбук менен, компьютер менен тапшырыш керек экен. Силер, урматтуу бийликтегилер, силер элдин жашоосун жеңилдетпей эле силер аны аябай оордотуп атасыңар. Налогту деги эле мен уккан эмесмин, ушу өлкөлөрдө, башка өлкөлөрдө налогтун ставкасын көтөртсө, мамлекет өнүгүп өсүп кетет, же ушу бир эмеден кандай айтса, черный теневой рыноктан налогту көбөйтсө чыгышат депчи. Эч качан андай болбойт. Неге теневой рынокко кирип кетишет? Анткени налогту скрывать этишиз келет да. Жөн эле элементарный ушу подоходный налогтун айтып кеткенде, бир дагы компания өзүнүн сотрудниги үчүн 17,25% соцфонд төлөгүсү келбейт. Биз бир эле айлыктан 37,25% кармайбыз да, негизи. Ставканы налогту түшүрүш керек, жеңилдетиш керек, патентти пока патент боюнча эле калтырыш керек. Наоборот, патенттин стоимостун көтөрүп койгула бирдике болсо дагы. Бирок аны азыр сразу дароо эле ушундай бир налоговый грамотность болуп, ИП ачып, телефон менен өткөрүп кетесиңер деген бул азыркы убакта, азыркы маалда бул жомок. Анткени биздин жарандарыбыз телефон менен колдонгонду, элементарный электронный кошелек менен колдонгонду билишпейт. Бири-бирине которгонду билишпейт. Анан кирип, сайтка кирип, анан логин киргизсе, анан паролун киргизсе, анан отчет тапшырат деген бул такыр болгон эмес. Азыр болбойт. Силер элди жөн эле кыйнап атасыңар.